Аталышынан көрүнүп тургандай төө бурчак өсүмдүктөрү бул төө бурчактан чыккан өсүмдүктөр. Ар кандай төө бурчакты өстүрсө болот. Көпчүлүк учурда фасоль жана соя бурчактын өсүмдүктөрүн түзүүдө колдонулат. Бул кылдуу тамак Чыгыш Азияда популярдуу, бирок дээрлик бардык өлкөлөрдө оңой табылат. Төө бурчак өсүмдүктөрү тамак ашка көп азык кошуунун оңой жолу жана ден соолукка көптөгөн пайдалуу жактары менен байланыштырылган. Алардын арбындарына кошумчалаганда аларды дээрлик бардык салаттарда, шорпого же бутерброддо оңой эле кошсо болот. Төө бурчактын 250дөн ашык түрү бар. Төө бурчак пайдалуулугу жагынан этке тете, кызыл, ак түстөгү жана лоя сорту ашканада кеңири пайдаланылат. Бирок төө бурчакты чийки бойдон пайдалануу ден соолукка зыян, ошондуктан аны даярдоо алдында сөзсүз түрдө сууга чылап коюу зарыл. Бул андагы тамак сиңирүү көйгөйлөрүн жаратуучу заттарды кетирет. Фасоль бул күнүмдүк нормада 35 граммдан 40 граммга чейин пайдаланса болот. Илгери жокчулук мезгилинде фасолду көбүрөөк эт жокту, нан жокту элдер нандын эттин катарында пайдаланышкан. Ошон үчүн вегетарианский диета деп коет. Бизде вегетарианский диетада биз фасоль, бобой, баягы горох, маш, лояларды эт жок жөнүнө вегетарианский тамактарда колдонобуз. Бунун витамини көп болгондуктан вегетарианский тамактарда колдонулат. Бунун составында көп витаминдер бар. Мисалы үчүн белок, жир, углевод, моносахарид, дисахариддер, клетчатки, крахмал, органический кислоталар, кальций, фосфор, железо, каротин, витамин 1 бар, витамин 2 бар, витамин С, П деген витаминдер бар. Бунун килокалориясы 31 килокалорияны түзөт 100 граммында. Туура бышырып, туура колдонууну, туура пайдалансак, бул фасолдордун да пайдасы көп. Фасолдун салатка дагы, тамакка дагы бирдей эле колдонсо болот. Күнүнө колдонсоң граммы 35-40 граммга чейин колдонсо болот. Күнгө колдонгонго пайда шарт жок болсо, анда бөлүп колдонсо деле боло берет. Төө бурчактын өнүп чыгуусуна ден соолукка пайдасы аз кандуулукту дарылоо жана алдын алуу, боордун иштешин максималдаштырат, стрессти азайтууга жардам берет, каарылыкты өзгөртүүгө жардам берип, чач жана тырнакты бекемдейт, көздүн көрүүсүн жогорулатып, аз кандуулукту дарылоо жана алдын алуу. Муун төө бурчагынын өсүмдүктөрү темирге өтө бай. Бул гемоглобиндин өнүгүшүнө маанилүү, ошентип үзгүлтүксүз керектүү анемиянын пайда болушуну алдын алат. Же эгерде сиз буга чейинки эле азап чегип жатсаңыз, анда темирдин жетишсиздигин дарылай аласыз. Мындан сырткары төө бурчактын өсүмдүктөр организмге темирдин сиңириши керек болгон С витаминин курамында өтө көп. Демек төө бурчак өсүмдүктөрү эгерде сизде темирдин көлөмүн көбөйтүү керек болсо, рационуңузга кошула турган эң жакшы азыктардын бири болуп эсептелинет. Төө бурчактын өнүшү майдын курамында гана эмес, ошондой эле жүрөккө пайдалуу. Төө бурчак өсүмдүктөрүнүн башка майлуу тамактардын ордуна үзгүлтүксүз ичүү холестериндин санын азайтууга жардам берет. Бүгүнкү күндө ар бир адам стресстүү жашоону башынан өткөрөт, бирок сиз төө бурчактын өсүп чыккан өсүмдүктөрүнөн үзгүлтүксүз ичип, сизин тынчсыздандырган адамга айлантуудан арыла аласыз. Акыркы бир нече жылда С витаминин колдонуу аялдардагы стрессти жана тынчсызданууну азайтууга жардам бере тургандыгын билүү үчүн 14 изилдөө жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында С позитивдүү болуп, анткени изилдөө С витамини тынчсызданууну азайтууга жардам бере турганын изилдешкен. Төө бурчак өсүмдүктөрү аз калориялуу экендиги менен белгилүү. Мисалы, соя өсүмдүктөрү болжол менен 85 калорияга ээ, бирок калориясы төмөн 9 грамм белокту камтыйт. Мындан сырткары алар майсыз жана курамында була бар. Бул сиздин салмагыңызды азайтуу үчүн тамак сиңирүү тутумун тазалоого жардам берет. Төө бурчак сорпосу байыркы Грецияда чакырлардын тамагы катары саналган. Ал эми учурда дүйнө элдеринде бул продукт пайдалуулугу боюнча биринчи орунда турат. Корея, Япония жана Кытайда майда бурчактардан ун жасашат. Бул ундан таттуу, токойч жана өзгөчө таттууларды даярдашат. Ал эми япон парфюмерлери төө бурчактан шампунь жана упаларды жасашат экен. Улуу Британиянын жашоочулары куурулган төө бурчакты абдан көп жешет. Төө бурчак этке тете өсүмдүк. Кызыл төө бурчакты жумасына 3 стакан жесек жетиштүү. Мисалы, жумасына 1-2 жолу төө бурчак сорпосун ичип, башка учурларда аны салатка аралаштырып колдонууга туура болот. Туура азыктар менен тамактанып, ар дайым ден соолукта болуңуз.